Айтсаңыз, ушул Ноорузга карата кандай даярдыктар болду, кандай өтүп атат? Баягы канча акча короттуңуздар ушул байрамды өткөргөнгө, шаардык мэрия себепсиздер менен сүрөтөп аткан сиздер уюштуруучу катары айтсаңыз. Биринчиден, жалпы кыргызстандыктарды куттуктап кетейин. Ноорус 2024 менен Ноорус байрамдарды 24-жылга Ноорус байрамына мен каалайт элем. Жакшылыктарды каалайм. Токчулукту, барчылыкты, замансыз болсун деп каалайм да. Анан мэрия тарабынан, Баткен шаар мэрия тарабынан азыркы учурда Борбордук стадиондо, шаар Борбордук стадиондо турабыз. Бул жерде 3 күндөн бери келген меймандарыбыздан биринчиден айтып кетейин. Келген меймандар бул коңшу Өзбекстан Республикасынын 2 районунан келишти. Сок району менен Рыштан районунан. Анан жерде өзүнүн жетекчилери менен кошо өткөрүп атабыз. Анан көргөзмөдө бул жерде көргөзмө уюштурдук. Көргөзмөдө тамак аш менен кол өнөрчүлүк боюнча, анан спорттук мелдештер болуп атат. Бул жерде ат майданында көкбөрү болуп атат, бул жерде күрөш болуп атат, жана башкалар болуп атат. Анан акча коротконубуз бул жалпысынан 150 000 сом патенттерге берилген, утуучу аныкталган, ошонун негизинде болуп атат. Азыр бизде жаңы сахна куруп калды да, бул жаңы келди. Бул сахнаны былтыркы жылы тендерге берилип, уткан адам кечээ күнү 19-нан келип коюп берди. Бул LED экрандар менен болду да. Жаңы келди. Жаңы. Ушул Ноорус байрамына карата стадиондо дагы автомобиль реконструкция. Албетте, Ноорузга карата негизинен ишембилик күнүнө өткөрдүк. Тазалыктарды, актылуу, краскалоо иштери болду жалпысынан. Мэрия тарабынан болду. Ардактуу коноктор, сиздерди бүгүнкү Ноорус байрамыңыздар менен Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жана өзүмдүн атыман чын жүрөктөн куттуктаймын. Ушул тапта элибиз айдан аман, жылдан эсен болсун. Кырманыбыз данга, дасторконубуз нанга толсун деген аруу тилектер жаңырууда. Чынында алдыңызда маданияттан бақты қызмет керек.